Быйылкы жылы жалпы Ысык көл облусу боюнча 7 айылда таза суу долбоору ишке ашууда. Бул айылдарда негизинен СССР маалында деле таза суу маселеси чечилген эмес. Мисалы мына бул Түп районунун Ойбулак айылында быйыл таза суу долбоору толугу менен ишке ашканы турат. Ойбулак айылындагы таза суу маселесин толук ишке ашыруу үчүн жалпы 27 миллион сом каражат бөлүнүп берилген. Курулушу азыр 50% ашып калды. Аба ырайы жылуу болуп турса, ноябрь айынын аягына чейин бүткөрүү планы бар. Айыл буга чейин тоодон агып түшкөн суудан ичип, тиричилигине дагы колдонуп келишкен. Арыктан эле суу ичип калганбыз. Арыкта суу жок болгондо кудургудан барып ташып келип иччүбүз. Аркы Медведтен машинеси барлар ушул жактан ташып келип ичип атканбыз. Албетте көп эле оорулар болчу, сарык менен ооруган учурларыбыз да болуп калган бир учурларда. Эми азыр Кудайга шүгүр мына жасалып атат, буюрса таза суу ичип калат болушубуз керек деп ойлойм да. Кээ бир баягы үйлөрдүн көчөлөрдүн жанында казып элек болчу, ошону азыр мына экскаватор силер көргөндөй казып атат. А дагы 2-3 жери бар, ошону казып алсак, трассанын немесин водопроводный трубалары даяр, аларды подсыпка жасап туруп, көңгөнгө аракет жасайбыз. 3-4 күн ичинде буюрса жабабызга дегендей кылып атабыз. Опрессовка жасагандан кийин эле бүттү. Быйыл Түп районундагы 4 айылда таза суу долбоору ишке ашууда. Таза суусу жок эң кыйын абал Корумду жана Ичке суу айылдарында түзүлгөн эле. Бул 2 айылда тең азыр таза суу долбоору ишке ашып жатат. Бирок кийинки жыл гана айыл элине таза суу берилет. Биз арыктан ичебиз. Ылай суу көчөнүн аягында турабыз. Анан мал кечет, эң эле аягында турабыз. Анан жолдошум таксовать этип иштейт. Анан айла жок, водопроводдон алып келет. Ушул бизге салып берсе жакшы эле болмок, бүтүп кетсе. В данный момент пришли сейчас уже трубы. Бизге азыр пластик трубалар жаңы келип түштү. Бизге коюлган тапшырмага ылайык айыл ичине 3 чакырым жерге суу түтүктөрүн жаткырабыз. Элдер аябай эрте бүтүп берүүбүздү суранып жатышат. Буга албетте аба ырайы жылуу жакшы болуп турса, биз дагы аракет кылабыз. Быйыл облус аймагында 7 айылда таза суу долбоору ишке ашып, курулуш иштери жүрүп жатат. Анын 4-өөнү быйыл бүткөрүү каралган. Быйылкыга тапшырылып турган планыбызда ушу Ойбулак айылындагы таза суу системасы ишке ашат. Кудай буйрса, Жетегиз районунда Тосор айылында ошо таза суу системасы ишке ашып, Кудай буйрса берилет. Шорбулакта Жете Тоң районунда Шорбулак менен Тура суу 2. Белгилей кетсек, жалпы Ысык көл облусу боюнча 176 айыл бар. Анын 86-сында таза суу бар. 24 айылда Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашканы турат. Мындан сырткары 12 айылда эмки жылы республикалык бюджеттин эсебинен аткарылат. Калган айылдарда дагы долбоорлоо иштери жүрүүдө. Эдил Мелисбек, Бакыт Шаймбетов, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.